Саламатсыздарбы, Заткан айым, Кундуз айым, Элин айым, куратор кыздар. Өздөрүн издеген, өздөрүн тапкан ажарлы айымдар. Атым Гүлмира, 52 жаштамын. Жолдошум бар. 5 баланын апасымын. Кайненемин, тайнемин, чоң энемин. Учурда Польша мамлекетинде эмгектенип келем. 22-жылы интернеттен психологтон кеңешин издеп Заткан айымды жолуктургам. Психологияны окуганга чейин жертва абалында жүргөн, налыган, жашоосуна нааразы болгон, ар кимди күнөөлөгөн, балдарын урушкан, ушак сүйлөгөн, ар кимдин жашоосуна кызыккан айым болчумун. Биринчи жашоо өзөгүн окудум. Трансформация 9-ду окудум, трансформация 10-ду окудум. Жакынкы арада трансформация 17-ни окудум. Мен бул курстан эмнени таптым? Мен өзүмдү таптым. Жан дүйнөмдүн тынчтыгын таптым. Бардык суроолорума жооптор өзүмдө экенин таптым. Өзүм менен изденүүнү үйрөндүм. Результаттарым аябай жакшы. Бирөөнү кеп кылгым да келбей калды. Бирөөнүн жашоосу такыр кызыктырбайт. Бирөөнүн жашоосуна кызыкмак түгүл, өзүмдүн жашоомо таң калып бүтпөй атам дегендей жашоодомун. Кичинекей нерседен ыраазы болгонго үйрөндүм. Үй бүлөдөгү аба ырайы дагы эң жакшы. Жаратканга, ушу билимин берип жаткан Заткан айымга, командасына терең ыраазычылык. Эмгегиңиздердин үзүрүн көрүңүздөр. Изденүүдөн талбаңыздар. Биздей изденген, өздөрүн тапкан айымдар көп болушун каалайм. Мен дагы изденүүнү токтотпойм. Талдоо чеберине кызыгып жүрөм. Ошо ниетим бар. Баягы алыс жерде жүргөнгө карап эле кичине кармалып калып атам. Буюрса, ал ниетим дагы орундалат деп ойлойм. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Изденүүдөн талбаңыздар. Аман болуңуздар.